Назарыңыздарда күн жыйынтыгы, маанилүү жаңылыктар, элдик кабарлар жана болгон окуялар менен бүгүн 24 кабарлар топтому. Ак Кеме студиясында сиздер менен мен Айданик Момунбекова. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Бороновдун жана Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Маминдин телефондук сүйлөшүүсү болду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү маалымдайт. Маалыматка ылайык, Аскар Мамин Кубатбек Бороновду премьер-министр кызматына дайындалышы менен куттуктап, жогорку мамлекеттик кызматта ийгиликтерди жана жемиштүү ишти каалады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө алар эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана эки мамлекеттин башчылары ортосунда мурда жетишилген макулдашуулардын ишке ашуусун талкуулады. $2000 пара алуу учурунда кармалган судья Максат Орозбакова кызмат ордунан четтетилди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык, Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы берген сунушунун негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Орозбакова Максат Асанкуловна кызмат ордунан убактылуу четтетилди. Максат Орозбакованы жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү тууралуу сунуштамасы келип түшкөн. Буга Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитовдун кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде опузалап пара алуу фактысы катталганы тууралуу көрсөтүлгөн сунуштамасы негиз болгон. Эске салсак, 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова буга чейин $2000 пара талап кылып, аны алуу учурунда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Айдос Укибай билдиргенин Казакстандын телеграф агенттиги жазат. Учурда Казакстандын биринчи президенти обочолонгон. Тилекке каршы анын акыркы тести оору бар экенин көрсөттү деп жазган Айдос Укибай өзүнүн Твиттердеги баракчасына. Анын айтымында тынчсызданууга себеп жок. Нурсултан Назарбаев аралыктан иштөөнү улантууда, деди ал. Ош шаарында 70-тен ашык конок менен өтүп жаткан кыз узатуу тою токтотулду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Бизге Оштогу Алтын Ордо ресторанында көп адамдын катышуусунда той өтүп жатканы тууралуу маалымат келип түштү. Аны текшерүү үчүн Атайын мэриянын алдында түзүлгөн топ менен барганыбызда, чындыгында эле 70-тен ашык адамдын катышуусунда кыз узатуу тою өтүп жаткан экен. Коноктордун басымдуу бөлүгү бет капсыз жүрүп, санитардык талаптар аткарылбагандыктан биздин топ барган жерде тойду токтотууну чечти. Ресторан ээсине 3000 сом өлчөмүндө айып салынып, имарат убактылуу белгисиз мөөнөткө жабылды. Ал эми той ээлерине эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бардык катышуучулар үйлөрүнө тарап кетишти. Мындай чара бир гана Ошто эмес, өлкө боюнча колдонуп жаткан эреже болгондуктан, жарандардан түшүнүү менен кабыл алынуу жана санитардык талаптарды аткарууну суранабыз, дейт мэриянын басма сөз катчысы. Бүгүн 18 июнда өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырысбек Ызабеков онлайн маалымат жыйын берди. Жыйында Жалал-Абад облусундагы эпидемиологиялык абал тууралуу жалпы маалымат берилди. Жалал-Абад облусу боюнча 1304 обсервациялык орун даярдалган. Ал жакта көзөмөлдө жаткан 1232 бейтап бүгүнкү күндө чыгарылды. Дагы 86 адам медициналык байкоодо жатат. Жалпы облус боюнча 101 адистен турган 32 мобилдүү топ толук кандуу иш алып барууда. Буга чейин облус боюнча 8893 анализ алынса, 9091 экспресс-тест жүргүзүлдү. 18 июнга карата Жалал-Абадда жалпы 195 жарандан коронавирус аныкталды. Анын ичинен 2 жаран каза болду, деди Ызабеков. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84 беренесинин 5 бөлүгүнө ылайык Баатырбеков Алмазбек Баатырбековичти Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри кызматына дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Социалдык тармакка козу грилди жарнамалаган ролик жарыяланып, кыска тасма талкууга алынды. Анда интернет колдонуучулардын айрымдары ала качууга үгүттөп жатат дешсе, айрымдары тамашалуу ролик болгонун айтышып, 2 жаатка бөлүндү. Видео актер Азамат Исмайлов жана компания тарабынан социалдык тармакка жүктөлүп, кызуу талкууга алынгандан кийин өчүрүлгөн. Видео жана анын өчүрүлүшү боюнча Азамат Исмайловго байланыштык.
Бул жарнамалык ролик талкууга алынгандан кийин компаниядан азырынча социалдык тармактан өчүрө туралы дешти. Роликтин сценарийин мен жазгам. Анда ала качууга үгүттөө жана башка жоруктарды жасоого чакырык ташталган эмес. Бизде илгертен бери ала качуу болуп келген. Жакшы жер болсо кыздарын калтырып кеткен учурлар деле болгон. Ролик сарказм менен тартылган. Туура кабыл алып, жакшы пикирлерин калтыргандар көп болуп жатат. Ал эми ала качууну пропаганда кылдыңар дегендер үчүнчү жактар болсо керек дейт актер. Өткөн жылы Кыргызстанда 11 миңге жакын үй-бүлө ажырашкан. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Статистика комитетинин маалыматы боюнча айыл жеринде 1 миң никеге 154 ажырашуу туура келсе, шаар жеринде ал көрсөткүч дээрлик 2 эсеге көп. Ажырашуулардын 3/1 5 жылдан кем эмес никеде турган жубайларга туура келет. Саламаттасыңар, мен doğru түшүнүп атасыңар. Мен февралда келгем, өзүм операция болгом. İşte албай айтам, иш жок. Өзүм баламды таштап келгем, бойчум 3 баламды. Балаларымды баккан эч ким жок. Күйөөм ичип алып, балдарым карабайт экен. Кызым реанимацияда жара басып кетиптир. Siz arız жазгансызбы же? Şu hazır жаздым. Мен билбейм, мына кыз ээрчитип келди азыр. Эже күттүрүң, сабыр кылып, siz arız жазган болсоңуз ал өтөт же? Yo, meni kандай desem, şu reskileştirgiler, şunca adamın içinden bir reskileştirip koygulaçı, meni yutmazsın, ondan balamı jet olaydı. 3 balam taşlayıp gelgen, küçüküne kayım 3 yaşar. 2 balam bunu ondayını canı bolup ketip yutmaz, şu reskileştirip koygulaçı meni. Bana bunu ondayı akirasa bolup, ondan işkeceyle bıraktım. Bizim de baldarız arabaya ayında oturar. Siz kaçan жазгансыз арызды? 18 жазганбыз. 18. Birden. Balamdır, olsun içiyem, çok dör ölgün, nişan dör. Siz 18'inde arız taştagansan? Ondan keyin de 2 jolu gelip taştap. Geçireske. Keçe çalsa Bilet yigimden basıyorum, Siz kaçan жазгансыз эже? Men 27 mayda orup kelgenмин. 27 may bolsun. 27 ha? 27 olsa sizge уже очередь келейин деп калыптыр эже. Азыр айтып атат 26-сындагы 25-дегилер каралып атат деп айтып атышат. Значит кийинки сиздер караласыздар эже. Берге турбай кетип калсаңыз болот. Сизде 200дөн болгондо 2 күндүн 2 күндүн биринде эмес, bir haftada. Бул эми башталып атпайбы? Кичине сабыр, сиз качан жазгансыз заявление? Экисине жазгам мына. Экисинде болсо анда келиштин кереги жок. Кичине күтүп туруңуз. Сиз экисинде экенсиз, ага жетели. 19'unda Moskvaga orup kelgenmin, kulağım kayıt, Dayısaga kelgenmin, göründüm, nikeni aldım, bol boldu. Operasyasını 2 milyon deyit, mende 2 milyon pulum yok. Çok netiş gerek, Aeroflot biletim var. Aeroflot biletim var. Şu bir aydan beri kim karabay? Biz жазганда Бишкекке келген. Мынанча адам азыр список кылып беришип атышат. 18-и, 19-у, 26-сы, 25-и жазгандар. Үчүндөгүлөргө очередь келе элек, ага, келбейли, үйдө tutсаңыз болот. Срочно болсо, бизнеске уча аласызбы? Бизнес класска ала албайсыздар билет, туурабы? Бизнес деле ушундай кетерет, бирок очередке турбайсыз, просто билетти өзүңүз Аэрофлоттон сатып аласыз 72 миңге. Ошондо. Ооба да. Анча акчасы бар адам кетпейт. Турдан кагаздарым бар, справкаларым бар. Азыр түшүндүм эже. Азырчы мына 27-синен кийин жазгандарчы бу жерде күтүштүн кереги жок, түшүнүп атасыздарбы? 27-синен кийин жазгандар лучше үйдө күтүп турсаңыздар, сабыр кылып, Кудайдан телеп. Очередтериңиздер. Булар очеред менен кетирип атышат. Ага чейин жазгандар, буларды сөз түрдө караганга туура келет экен. Эми суроо берип көрөбүз да комиссияга, туурабы? Şunca adamın içinden bir men ilaçtırıp koyup şu rezgini baskılam ece balamdı görüp alayın. Биз чече албайбыз аны. Şu içkeridekiler düşünse gerek koşun ece. Сиздикине окшоп ыйлагандар аптан көп эже. Şunca elde. Не дейсиз? Hoş geldin bari öyle. Öğretmen adamın 40'ında da bayram basar. Siz turtursanız жок кыйкырбай. Сиздин очередиңиз Üçündө аны күтүп турбайсызбы? Азыр 20-сындагы, 26-сындагылар кетелек да, сиз кандай? Мына 18-синде жазгандар кетелек. Marta 14 gün var kendisi yazsa.
Sizчи бу жерде бекер эле турасыз ага. Айтып коеюнбу, 27-синен кийин жазгандар арызчы, бу жерде бекер эле убактыңыздарды, ден соолугуңуздарды коротуп турасыздар да. 27-сине чейин турсам билбейм, а? Аны эч ким билбейт. Коридor açıp bersin, leba bol. Özü kim çeçe turgan kişi öz çıkıp bizge malumatты bersin. Je korkota orunda kreslosundan tura albayt da o. Biz zaylin jazalı ошону интернетке тартып туруп кетирели. Карга карган каралсын, жумуштан кетсин, башка бирөө отурsun. Чече турган. Бизге колдоо көргөзүп, каналга катталып коюңуз. Алдын ала ыраазычылык билдирип, сиздер менен мен Айданек Момунбекова болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.